Assalamu alaikum. Bakara suresi 7. bölüm. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. О момундар, өлтүрүлгөндөр үчүн өч алуу силерге парз кылынды. Азат адамга азат адам, кулга кул, аялга аял өлтүрүлөт. Ал эми кимге өлгөн бурадарынын жакындары тарабынан кечирим берилсе, анда жакшылык менен моюн сунуу жана ага жакшынакай кылып төлөп берүү парз. Бул силерге Роббиңер тарабынан берилген жакшылык, жеңилдик жана ырайым. Ким ушундан соң чектен чыкса, ага жан кыйноочу азап бар. О акылдуулар, силер үчүн өч алууда жашоо бар. Эгерде өлтүрүүчүнүн жазасы өлтүрүү болбосо, анда коомдо адам өлтүрүү токтобой өч алууда жашоо бар деген даанышмандыктын бир сыры ушунда. Кана эми ушул сырлардан сабак алып такыба болсоңор. Силерден бирөөңөргө өлүм жакындашса, мал дүйнөсүн ата-энесине жана тууган уруктарына осуят кылып, жакшылык менен өз абалына карап ысырапсыз мурас калтыруусу силерге парз кылынды. Бул такыба кишилерге катуу милдет. Кээ бир тафсирчилер бул аяттын өкүмү мурас аяттарынын түшүшү менен өкүмү жоготкон дешет. Ким ушул кереезди уккандан түшүнгөндөн соң аны алмаштырып койсо, мунун күнөөсү алмаштырып койгондордун мойнунда. Аллах угуучу, билүүчү. Эми кимде ким осуят кылуучунун билип же билбей күнөө кылуусунан корксо, алардын арасына оңдоп койсун. Ошондо өлүм төшөгүндө жаткан осуят кылуучунун алдындагы кишилер аны шарият көргөзгөндөй бөлүштүрбөй, туугандарынан ким бирөөсүнө көбүрөөк, башкасына азыраак осуят кылууга ниеттенгенин билип, мындан коркунуч болсо, ага туура кеңеш берсин. Бул осуят кылуучу менен осуят кылынган мураскер адамдардын арасында оңдогондук болуп саналат. Ошондо ага күнөө болбойт. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. О ыйман келтиргендер, силерден мурунку элдерге парз кылынганы сыяктуу, силерге да орозо кармоо парз кылынды, такыба болушуңар үчүн. Орозо адамдардын такыбасын өстүрүүчү эң зор себептердин бири. Анткени орозодо Аллах Тааланын буйруганын жасоо жана кайтарылганынан кайтаруу амалдары бар. Адам баласы орозо кармаганда таң азандан кечке чейин Аллах тыюу салынганы үчүн напси каалап турган тамак аш, суусундук, жыныстык мамиле жана башкадан өз ыктыяры менен баш тартат. Бул такыбалыктын белгиси. Экинчиден, орозо кармаган адам Аллахтын көзөмөлдөп турганын өзүнүн напсисинен үйрөтөт. Буга үйрөнгөн напси каалаган жана жетишкен мүмкүн болгон нерселерден тыйылат. Үчүнчүдөн, жеп ичүү кыскаргандан улам адамдын кан тамырларындагы шайтандын жолдору кыскарылат. Төртүнчүдөн, орозо кармоосу бул айда таза ибадатка көбөйтөт. Көп ирекет намаз окуйт. Көп ибадат кылуу дагы такыбалыктан. Бешинчиден, байлар ачкачылык, жетишсиздик эмне экенин орозо аркылуу өз баштарынан өткөрүп, кем багалдарга кайрымдуураак болушат. Бул да такыба дегендик. Орозонун мындан башка да пайдалары көп. Парз орозо эсептүү күндөрдө гана тутулат. Силерден кимиңер оорулуу же сапарда болсо, башка күндөрдүн эсебинен кармап берет. Орозо кармаганга чыдаган, бирок кыйналганы себептүү кармабаган адамдарга ар бир күн эсебине бир жакыр адамды тойгузуу фидия. Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы, бирок орозо кармаганыңар фидия төлөөдөн жакшы эгер билсеңер. Силер орозо кармай турган санактуу күндөр бул Рамазан айы. Бул айда адамдарга хидаят туура жол болуп, хидаят жана Фуркандан турган анык далилдер катары Курани түшүрүлгөн. Жана силерден кимде ким жаңы айды көрсө орозо кармасын. Жана ким оорулуу же сапарда болсо, башка күндөрдүн эсебинен тутуп берет. Аллах силерге жеңил болуусун каалайт. Оор болуусун каалабайт. Орозо санакты толук кылгыла, калтырбай туткула жана силерди туура жолго салганы үчүн, Аллахты даңазалашыңар үчүн жана Аллахка көп шүгүр кылууңар үчүн парз кылынды. О Мухаммад, эгер пенделерим сенден мени сурашса айткын, мен аларга жакынмын. Мага дуба кылышса, дуба кылуучунун дубасына жооп беремин. Эми мага да жооп беришсин жана ыйман келтиришсин. Ошондо туура жолго түшүп калышы ажеп эмес. Сахабалар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын
О Аллахтын элчиси, Аллах бизге жакынбы же алыспы? Ага шуурап дуа кылалыбызбы же кыйкырып дуа кылалыбы деп сурашканда ушул аят түшкөн. Силерге орозо түнүндө аялыңар менен кошулуу адал кылынды. Алар силер үчүн кийим, силер алар үчүн кийим сыяктуусуңар. Аллах силердин орозо түндөрү өзүңөргө зулум кылып алганыңарды билди жана тобоңарды кабыл кылып кечирди. Мына эми аялыңар менен орозо түнүндө кошула бергиле жана Аллах силерге жазган нерсени адал кошулуу менен адал перзентти ниет кылгыла. Жана таң мезгилинен ак жип кара жиптен ажыраганы силерге анык билингенге чейин жей бергиле, иче бергиле. Андан сарылыктан кийин орозону кечке чейин толук уланткыла жана мечиттерде этикаф отурган мезгилиңерде аялыңарга жакындабагыла. Булар тыюу салынган нерселер. Аллахтын чек аралары, аларды бузууга жакындабагыла. Аллах адамдарга өз аяттарын мага ушинтип баян кылып берет. Таква болуңар үчүн. Бири-бириңердин акча мүлкүңөрдү кыянат жолдор менен жебегиле. Жана адамдардын мал дүйнөсүнөн бир бөлүгүн күнөө менен жеп алуу үчүн акча мүлктү өкүм чыгаруучуларга арам экенин билип туруп пара катары бербегиле. О Мухаммад, сенден хилалдар, бул ичке орок сымал айлар жөнүндө. Сенден хилалдар жөнүндө сурашат. Айт, алар адамдарга убакыттарды жана хадж ажылык убактысын белгилөө үчүн үйүңөргө арт жагынан кирүүңөр жакшылык эмес. Бирок жакшылык бул Аллахтан корккон кишинин пейилдеринде жатат. Үйүңөргө эшиктеринен киргиле жана Аллахтан корккула. Ошондо гана жеңишке, бейишке жетсеңер ажеп эмес. О мусулмандар, Аллахтын жолунда анын дининин жогору болуш үчүн силерге согуш ачкандарга каршы согушкула жана чектен чыкпагыла. Аллах чектен чыккандарды сүйбөйт. Аларды тапкан жериңерде өлтүргүлө. Силерди сүрүп чыгарган жерден аларды да сүрүп чыгаргыла. Фитна динден азгыруу, бузукулук, адам өлтүргөндөрдөн да жаман. Алар менен Масжид аль-Харамдын алдында силерге каршы согушмайынча согушпагыла. Эгер алар согушту баштаса, анда өлтүрө бергиле. Капырлардын жазасы ушундай. Эгер согушту токтотушса, капырчылыктарынан кайтып мусулман болушса, анда Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Качан жер бетинен фитна, ширк, исламга тоскоолдук жок болмоюнча жана дин Аллах үчүн болмоюнча согуша бергиле. Эгер токтошсо, залымдарынан башкаларына тийбегиле. Шахрул харам жана арам кылынган нерселерди да жасагандык үчүн өч алуу бар. Арабтардын үрп адаттары боюнча Шахрул харам деп айтылган айларда согушу мүмкүн эмес. Бирок мушриктер көбүнчө бул адатты бузуп мусулмандарга сокку урушкан. Ошондуктан Аллах ал Шахрул харамды урматтабай, силерге согуш ачса, силер да карап отурбай согуша бергиле жана арам айлардын эрежесин сактабаганы үчүн өч алгыла деп буйрду. Ким силерге душмандык кылса, силер дагы дал өзүндөй душмандык кылгыла. Аллахтан корккула жана билгиле, Аллах таква кишилер менен бирге. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз, алдыда дагы пайдалуу аудио китеп насааттар чыгат.